Мына азыр жогоруда коллегамды колдой эле мен дагы айтып коеюн. Бул жерде 3 күн ичинде кайра киргизүүнүн шашылыштыгы сиздерге муктаж болуп аткан болсо, силер ушуну 1 ай эртерээк алып келишиңиз керек эле. Себеби дегенде өзүңүз мыйзамды бузуу, бул өтө туура эмес, регламентти бузуу. Себеби дегенде шашылыш болуп аткан болсо, анда жылдын аягында киргизишиңер керек эле. Анан жок дегенде биринчи окуу менен экинчи окууга жок дегенде бир 2 жума өтүш керек да. 3 күндөн кийин кайра алып келбестенчи. Эске алып коюңуз. Менде мына жанагы альтернативдик кызматты өтөөдөгү 700 эсептик көрсөткүч деп атасыз да. Мурда канча болчу? Цифровой эмелерин чыгарып, азыр мен сизге айтып берейин. Ошону жаттап албайт белеңиз жөн эле. Мисал үчүн, по семейным обстоятельствам деген мурда 18 000 сом болчу, аны 18 айда төлөш керек болчу. Азыр болсо 25 000ге көтөрдүк. То же самое 18 айдын ичинде булар по частям төлөп бүткөрү менен эле уже аскер билетин алышат. Bir aylık ötö кызматы бул? Альтернативный. Жок, бул альтернативная служба по семейным обстоятельствам. Альтернативный. Жок, мен жана 700 bir aylıkты айтып. СМР айтып атасызбы? 1 aylıkты айтып атам. 1 aylıkта 700 эсептик. СМР болсо 1 айлыгы 50 000 сом болчу, азыр болсо 75 000 сомго көтөрүп атабыз. Неге муктаждык болду мындай? Неге өзгөртүүлөр болду дейм? Бул өкмөттүн тапшырмасы болчу биринчиден, экинчиден 2017 жылдан бери инфляция боло элек. Өкмөт 500 000 деп тапшырма берсе, 500 000 деп жазып бермексизби? Инфляцияга жараша да болуп атат, Шайырбек Кыдыршаевич. Ошонун негизинде 17 жылдан бери бир да көтөрүлгөн эмес. Анткени 17 жылда, допустим, средняя заработная плата 14 000 болсо, азыркы маалда 37 000ге чыгып атат. Анан жанагы СМР 1 айлык деген 50 000 менен төлөп туруп барган кишиге биз форма алабыз, питаниясына, тиги буларына кетирген неме өзүн өзү актабай калып атат. Шайырбек Кылышаевич. Мына 1 айлык ошо кызматты өтөөдө укук органдарына кайрадан келсе жараксыз экен да, алынбайт экен да, чынбы? Анын бул өтөөнүн кандай негиз бар буга? Жок, 1 айлык как раз ошол укук коргоо органдарына кирүү үчүн 1 айлыкка барып келет СМРге. Альтернативная службанын негизи 3 түрү бар да. По семейным обстоятельствам. Толук өтө жанагы службасыны өтөбөсө, толук азыр 1 жылбы? 1 жыл азыр служба, ушу 1 жылдыкты өтөп келбеген болсо, кабыл алынбайт экен да. 1 айлык жанагы менен альтернативный службага алынса өтпөйт экен да. Кээ бир укук коргоо органдарына. Например, безопасностька, башкаларга өтпөйт экен, чынбы? Өтпөйт, альтернативный служба өтпөйт. Альтернативный мен түшүндүрүп берейинби, Шайырбек? Ушу альтернативный службаны ушу неге, кандай бунун привилегиясы бар? Или же ушу службадан кутулуш үчүн эле болон түзүлгөн шартпы? Альтернативный службанын жанагы үй бүлөлүк шартына жараша калган алар деген структурный системаларга өтө берет. Анткени алар мыйзам чегинде өзү барайын десе да, бирок үй бүлөлүк шартына ылайык бара албайт. Но при этом он здоров и годен деген сөз да. Алар 3 күн, допустим, бүткөндөн кийин өзүнүн акчасын төлөп, 18 000 болсо 18 000 төлөп бүткөндөн кийин 3 күн сбор өтүшөт военный комиссариаттарында. Ошол жерден присяга алышат кадимкидей эле. И понятно, ошонун военный билет өтпөй атпайбы дейм? Өтөт. Өтүш керек. Укук коргоо органдарына жумушка киргенге өтөт. По семейным обстоятельствам калгандар. А по состоянию здоровья, жанагы по религиозным убеждениям дегендер алар өтпөйт. Однозначно, конечно. Рахмат. Суроо берүүчүнүн сөз Атажанов Рысбек Атажановичке берилет. Рахмат, урматтуу